Assalamu alaikum urmаттуу көрүүчүлөр. Сиздер менен Nur Media каналы жана илимий суроо жооп долбоору. Анда эмесе биз баштадык. Биринчи суроо. Аялы да, баласы да ыймансыз болгон пайгамбар. Көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө тарткан суроо болду. Туура жооп Нух алейхиссалам. Экинчи суроо. Кабыр азабынан сактоочу сүрө. Ал кайсы сүрө десеңиз, албетте бул Мүлк жана Сажда сүрөсү. Үчүнчү суроо. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга канча жашында пайгамбарчылык берилген? Туура жооп 40 жашында. Төртүнчү суроо. Курандагы эң кыска сүрө кайсы? Жеңилдетип айтсак, Курандагы 108-чи сүрө. Албетте бул Каусар сүрөсү. Бешинчи суроо. Адам алейхиссалам кайсы тилде сүйлөгөн? Туура жооп Сурияни тили. Алтынчы суроо. Адам атабыз бейиштен жер бетине түшкөндө кайсы мамлекетке түшкөн? Менимче бул суроо сиздерди абдан ойго салды го дейм. Эгер суроонун жообун тапкан болсоңуз, анда комментарий жазып коюңуз. А эгер суроонун жообун билбей жатсаңыз, анда жакындарыңыз менен бөлүшүп көрүңүзчү. Балким алар билеттир. Ал эми бул суроонун жообу биз тараптан кийинки чыгарылышта айтылат. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ал үчүн коңгурону басып катталышыңыз керек.